Ассаламу алейкум, айтылуу аксыл жердештер. Мен сіздерге бүгін кайрылып отырганымдын себеби бирөө. Эртең 17 ноябрда Аксы районунда жергиликтүү кеңештерге, Кербен шаардык кеңешине шайлоолор болот. Биздин Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы атын да, затын да өзгөртпөстөн баягы эле аты менен баратат. Баягы эле тутунган позициялары менен, принциптери менен, баалуулуктары менен баратат. Кыргыз Республикасынын бардык жеринде шайлоо болуп аткандыгына карабастан, биз жападан жалгыз Кербен шаардык кеңешине гана катышып отурабыз. Эмне үчүн? Анын себеби ошол Кербен шаарында буга чейинки иштеп келген, сиздердин ишенимиңиздерге ээ болгон биздин азаматтарыбыз түп тандаган жолунан тайбастан, айткан сөзүнөн кайтпастан түз бараткандыгынын натыйжасында өздөрү уюшулуп, төмөн жактан демилге көтөрүп, биз даледе болсо көздөгөн максатыбызга жете элекпиз, чындыкты, адилеттикти, акыйкаттыкты орното элекпиз. Элибиздин татыктуу жашоосуна салымыбызды жеткиликтүү деңгээлде кошо элекпиз. Дагы да аткарар ишибиз көп деген максатта баратышат. Урматтуу тарыхты канча жолу калчап, кыргыз тарыхын жасап келген аксылык жердештерим, мен сиздерге кайрылып отурам. Ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясын дагы бир жолу колдоп койсоңуздар, буюрса, биз эч качан сиздин эл карап жүргөн жүзүңүздөрдү жер каратпастан, ниетиңиздерди актап, биздин максатка чогуу жетүүгө аракет кылалы. Өзүңүздөр билесиздер, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы тандаган жолунан тайбаган, айткан сөзүнөн кайтпаган, максаты түз, ниети таза, мыйзамдуулук жана ыймандуулук деп гана жүргөн партия. Жеңиштерге бирге жетели, анын жемишин, жакшылыктарын жараткан Аллах биз менен чогуу көрсөтсүн, жараткан бизге жар болсун. Бар болуңуздар.